Assalomu alaykum. Bir juma oldin video chiqargandim. Bel og'rig'i bo'yicha gr mesh bosonashdan diska bo'yicha qanday kelib chiqadi sebeplari bo'yicha yozgan edim. O'shandan keyin ko'plagan so'rovlar kelib chiqdi. Qanday qilib davolasa bo'ladi? Neyroxirurg qatori kengashim birinchi o'chirib diagnostika правильно MRT или KT или ana spesialistga ko'rsatib, shu diagnostika qilib, spesialistga ko'rsatib, o'sha spesialist agarda gryja diska или там остеохондроз или там протрузия диска деп қойған болса, грыжа 6 мм-ден ашық болған болса, анда стандартный лечение. Биринчisi витамин B группа, нейромультивит, нейробион bir таблеткадан 2 мал 4 неделен 8 неделге чейин. Андан кейін егер оң путка же сол путка булчуңдарга берип ооруп аткан болсо, булчуңдар оң пут, сол пут булчуңдарга тартылып ооруп аткан болсо, анда мидакална 150 мг-дан bir таблеткадан 3 мал 4 недел. Кейін хондропротектор, хондролон, Honda Artra, Teraflu 500 мг-дан 1 мал 2 ай. Обязательно там компаниялар 10 миң, 15 миңден ашат емес, обычный аптекада сатылган хондропротекторлар, ошолор жакшыраак. Андан кейін мировой стандартта ошол дайым эле ошо бел ооруга назначение кылган ошо сөөгкө питание болсун деп витамин D стандартный дозировка 500 международная единица, bir капсуладан или bir таблеткадан 2 мал 8 недель стандарт, 8 недель, 2 ай примерно. Бул ушул таблеткаларга кошумча обязательном порядке физиотерапия, физиотерапевттер өздөрү билет кайсы ооруга кандай лечение кылыш керек, эгер онкология жок болгон болсо. Андан ошол кошумча легкий массаж, бассейн, турник обязательном порядке. Эгерде лишний вес болгон болсо, например, рост 1.65 болуп, боюңа 1.65, а вес 80 килограммдан ашык болгон болсо, уже желательно корсет тагыш керек, полужесткий поясничный кроссовок корсет обязательном порядке. Андан кейін лечение алып аткан малда жумушум бар эле деп ал жака бул жака чуркабастан ошол леченияны толук алып, мүмкүн болсо 5 мүнөттөн ашык отурбай, 5-10 мүнөт жатып, 5-10 мүнөт басып, 2 саат баспастан 5-10 мүнөт басып, 5-10 мүнөт жатып, ошондой кылып лечение кылса, ошондо реально пайдасы тиет. А так алгентип 5 күн алып коюп, 10 күн алып коюп, нары бери чуркап басып жүрсөк, анда результат болбойт. Ошо жарылган ошо фиброзный кольцо, жарылган диск ордуна келбейт, ал ошол жер мозоль болуп катып калыш үчүн минимум 3 ай талап кылат лечение. Ошон үчүн мүмкүн болсо ошол обязательно стандартный лечениени анан бир курс алып 3 ай же 2 ай алып туруп болду кылып коюп, лечение алдым бүттү дебестен, bir жылда машинеде эле талап кылат, постоянно внимание, там запчасть алмаштырабыз, майын алмаштырабыз ар 6 айда, ошондой эле өзүбүздү дагы хотя бы bir жылда 3 курстан алып турсак, ошондо жакшыраак болот лечение. Оорубаса деле обязательно алыш керек. Ошо бир грыжа деп протрузия диагноз коюлду, значит постоянно лечение алып турсаңар, ошондо хуже болбойт, жакшыраак болот. Анан баса белгилеп айтып кеткем келет, биринчи очередь эгерде грыжа болуп, сразу каттуу оору болуп, эгер оң пут жок, баса албай аткан болсо, вообще эгерде зараңар чыкпай калган болсо, обязательном порядке нейрохирургка кайрылуу керек. Ошо причинасын тастыктап, мүмкүн болсо нейрохирургический коррекция обязательно. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, оорубаңыздар.